Конор Макгрегор акыркы Дастин Пореден алган бутсуну травмасынан соң Instagram баракчасына видеосун киргизип, описанияга мындай жазат. Биринчи жолу кайрадан плакаттарга кайттым. Кандай гана ызычуу, кеттик команда деп жазып калтырды. Жана өзүнүн фанаттарынын сүрөттөрүн историяларына толтуруп салды. Себеби баарыбыз билебиз. Конордун кимдир бирөө денесиндеги татуировкасын же болбосо аны туураса, сөз түрдө сет тармакта эл менен сүрөттү же видеосун бөлүшүп, бул нерсе менен сыймыктанып келет. Ал эми акыркы UFC 267 турнирден соң мушкелердин акча гонорарлары жарыяланды. Эң көп гонорар ээси Ян Блахович $642,000 болсо, калгандарын паузаны басып көрүп алсаңар болот. Жана Хамзат Чимаев өзүнүн гонорарынан сырткары $50,000 бонус утугу менен бааланды. Негизи Хамзат мурунтан бери UFC'ге жаңы киргенден баштап бонус алып келет. Россиянын атынан чыгып жаткан чеченстандык Магомед Анкалаев болсо, 267 турнирде 3 раунд аралыгында судьянын эсеби менен жеңген эле. Анкалаев өзүнүн чыныгы монстр машина экенин далилдеди. Ал айтат: "Менин негизги максатым чемпиондук наам. Кимдир бирөө менин атымды айтабы" деп айтып өттү. Менимче, көпчүлүк эксперттердин баары чемпион болот экенине көпчүлүгүн көзү жетип калды болушу керек. Жана букмекер оюндарында буга чейин да азырда Анкалаев фаворит болуп келген. Жана алдыда да болсо керек менимче. Бүгүнкү кабарлар кыскача ушулар болчу достор. Каналга катталабыз жана видеого класс басабыз. Сиздер менен Асабаев ТВ каналы.